Алар акылга сыйгыз күчкө ээ. Алар темир ийишет, бетондорду талкалашат. Атүгүл мыкты колу менен кагышат. Алар өзлөрүнө зыян келтирбестен опурталдуу сыноолорду кантип жасашат? Эгер мен өз көзүм менен көрбөсөм, буга ишенбес элем. Тобокелчилердин мындай сырдуу күчүн текшерүү атайын лабораторияда өткөрүлөт. Бизге түшүнүктүү болуу үчүн айтып бериңиз. Өтө күчтүү адамдар. Планетабыздын акылга сыйгыз күчтүү адамдары өзлөрүнүн күчүн сыноо үчүн атайын баллистика, материология жана физиология боюнча адистер менен биригишти. Биомеханика лабораториясы эң күчтүү адамдардын күчүн сыноо үчүн ылайыкташтырылган. Мен көргөндөн бул өтө жогорку көргөзгүч. Басымдын көргөзгүчү, күчтүн көргөзгүчү. Атөгүл кыймыл аракеттин көчүрмөсүн жазып алууга жетишкен акыркы технология менен камтылган. Эковация. Биздин максат ичибизде жашырылып жаткан эбегейсиз зор күчтү пайдалануу. Кийинки жолу бир жерден көчөрдө жардамчыларды күтүп отурбастан Отда Хогенди чакырыңыз. Ал күч боюнча мыкты адис. Өтө алибеттүү, бою 1 метр 90 сантиметр, салмагы 134 кил. Ал жакын деле Американын эң күчтүү адамы титулун жеңип алган. 57 жашта. Азыр ал муну көтөргөнү жатат. Устун 113 кило чыгат. Гиранын ар бири 147 кил. Ал эми гантель 83 килограмм. Бул салтка айланган балбандардын жыйыны. Атластын ташы. Ар бир таштын салмагы 140 килограммдан кемибейт. Аны көтөрүүдө адамдын бүт денеси кыймылда болот. Оордукту көтөрүп кыймылдаганда денедеги ар бир булчуң жыйырылат. Ал эми өйдө көтөрүүдө жан баш булчуңдары эң негизги ролду ойноп, далыдан ылдый күч келет. Анан дагы оордукту көтөргөндө пекторалдык булчуң, бицепс жана ийин булчуңдарын колдоносуң. Бул бүт дене үчүн көнүгүү. Отданын күчү, техникасы сиз ойлогондой укмуштуудай көрүнүшү мүмкүн. Бирок ал эң эле жөнөкөй. Таш көтөрүү бул кадимки эле күнүмдүк оокатты көтөргөндөй. Болгон апаңдын айткан сөзүн эске ал. Далы менен эмес, колдун жана жан баштын жардамы менен көтөр. Балбан функционалдык бекемдигин текшерип жатат. Андыктан биз адам баласы ар күнү жасаган жумушту аткарып жатабыз. Бирок жеңил оокат эмес, оор таш же устунду көтөрөбүз. Ал коого татырлык. Оордукту көтөрүүдөгү кыймыл кадимки жөнөкөй кыймылдар менен аткарылат. Оор жүк көтөрүүдө анын жеңил же оордугунда физикалык мыйзам эч өзгөрбөйт. Бирок айрым күч ыкмалары акылга сыйгыз аракеттер менен өтө эле да аша чаап кетет. Алгачкы сыноодо чоң күчтү, абдан эле чоң күчтү талап кылат. Айрым балбандар үчүн оор унааны сүйрөө башкы таймаштардын болуп эсептелет. Таңгаларлык. Марк Филипп дүйнөдөгү эң күчтүү адамдардын чемпионатынын катышуучусу. 136 килдик салмагы менен ал кантип өзүнөн 83 эсеге оор унааны сүйрөй алат. Менин артымда 12 тонналык унаа турат. Аны Марк канчалык аралыкка сүйрөөрүнө көз салып туралы. Дэвид Сэндлер.
Атлеттерге арналган консалтингтик Power Pro спорттук фирмасынын физиологу жана президенти. Марктын унааны сүйрөгөндөгү күчүн текшерүү үчүн алага биологиялык көрсөткүчү бар акыркы технологиялык аппарат менен жабдыйт. Биз анда булчуң активдүүлүгүн байкайбыз. Ар бир дем алгандагы өзгөрүүлөрдү, жүрөктүн кагышынын ылдамдыгын ченейбиз. Көрсөткүчтөн биз унааны сүйрөөдө Марктын денеси канчалык күч сарптаганын көрөбүз. Дэвидге атайын биологиялык жабдык менен жабдылган Biolpad компаниясынын инженери Алан Мейси жардамга келет. Марктын күчүн текшерүүчүлөрдүн катарына басым көрсөткүчтөрдү иштеп чыккан Transducer Technics компаниясынын адиси Том Козил дагы кошулат. Биз салмак көрсөткүчүн 9 тонналык басым менен унаа бамперине бекиттик. Көрсөткүч Марктын сүйрөгөн күчүнө килограмм менен өлчөйт. Биомедициналык маалыматтар көрсөткүчтөр менен синхрондолуп, ар бир булчуң эттеринин жыйрылышы, күч жумшалышы менен көрсөтүлөт. Бул жерден анын кандай гана күч жумшаганды көрсөтүлбөстөн, анын кайсыл булчуңу кыймылда экени даана аныкталат. Биз буга чейин мындай маалыматтарды алган эмеспиз. Андыктан азыр күтүүсүз оор дем алууну, жүрөктүн катуулап согушу турган иш. Сүйрө, сүйрө, сүйрө. Мына Марк 28 секунд ичинде 37 метр сүйрөп салды. Анын сыры геометриялык физикалык негизде жана мыкты адистигинде жатат. Кыймыл жана ыкчамдыктын сыры эмнеде? Унааны сүйрөөдө Марк негизги оордук күчүн бутка, андан жерге өткөзүү үчүн алдыга 45 градус эңкейди. Көбүрөөк эңкейип сүйрөөдөн Марк азыраак күч жумшайт. Азыраак эңкейүүдөн анын бут булчуңдары жетишээрлик күч бере алмак эмес. Таң калыштуусу. Марк эч токтолбостон унааны сүйрөгөнгө жетишти. Унаанын салмагы 12 тонна болгонуна карабай, аны сүйрөөгө болгону 220 кил күч керектелди. Ар бир күч жумшоонун аркасынан таянган булчуңдары бошоңдоп, күчтүн аракети 45 килге чейин түшүп турат. Унаанын оордугуна карабастан Марк булчуңдарын улам чыйралтып, дөңгөлөктүн айланышын токтотпоого аракет кылуусу керек. Бул цикл булчуңдардын жыйрылып, кайра бошоңдотуу менен болуп турушу керек. Аны сүйрөөдө адамдын 220 килге барган күчү улам ылдыйлап, кайра көтөрүлүп турат. Бул 220 кил жүк менен 30 секунд ичинде 48 жолу отуруп турганга барабар.
Биомедициналык мүнөздөмөдө таң калтырат. Унаанын сүйрөөдө Марк көп күч жумшаганына карабай, анын дем алуусу жөөкүлүктүн дем алуусунан анча айырмаланбаптыр. Толук эмес, аз-аздан дем алып турат. Өзгөчө чыңалуу же камыгуу байкалбайт. Албетте, күч келди, бирок катуу көзөмөлдөн чыкпады. Унаа сүйрөөдө бул эрдиктечи, бирок чыныгы эрдик деп чыдамкайлыкты айтса болот. Балбан өзүнүн машыгуусунун натыйжасын техника менен айкалыштырып, жогорку күчтү баарына көргөзүүгө жетише алды. Адамдын бирден бир кыймылынын өзгөчөлүгү анын күчү жана ылдамдыгы. Күч бул ар бир булчуңдун иштешин бир учурда мажбурлап кыймылга келтирет. Ылдамдык болсо булчуңдун тез иштешин мажбур кылат. Бул эки бөлүкчөнү бириктирип, зор күч кубаттуу алууга болот. Бардык спортто күч менен оордук көтөргөн атлет powerlifter деп аталат. Он Бассон, атактуу израилдик танк атыккан powerlifterчи. Powerlifterler оордукту жылдырууда болгон булчуңун бир учурда колдонуунун сырын өздөштүрүшкөн. Булар тирүү күч. Медалдын экинчи бетинде олимпиадалык оор атлеттер турат. Алар үчүн мелдеш бул ылдамдыкта. Кейси Бургинер 25 жаштагы Американ оор атлет командасынын курамында болуп, 2008 жылкы Олимпиада оюндарынын катышуучусу. Олимпиадада атлеттердин оордук көтөрүүдө эки өзгөчө ыкмасы болот: силкип жана булкуп көтөрүү. Кейси 224 кил көтөрөт. Бул кадимки мотоциклди көтөрүп ыргытып жиберүүгө ал келет дегендик. Бирок ылдамдыктын сыры булчуңда эмес, башта. Эгер сиз оордук көтөрүүгө көнбөсөңүз, анда сиздин денеңиз оордук көтөрүү үчүн жетишерлик күч топтой албайт десек болот. Анын себеби биз айткандай, моторду толуктоолор тууралуу маалыматыңыз жок. Моторду толуктоо деп бул мээ жана булчуңдар белгилүү бир кыймылды жасап, машыкканы эсептелет. Канчалык көп машыксаң, ошончолук булчуңдарың тез жана так чоңое баштайт. Адамдар аны булчуңдун эс тутуму дешет. Бирок аныңында биз бул кыймыл аракеттердин мүмкүнчүлүгүн пайдалана бербейбиз. Качан гана биз ал кыймыл аракетке муктаж болгондо гана колдоно алабыз. Бул өзүнүн күчүн колдоно билүүдөгү Кейсинин сыры. Олимпиадалык көтөрүлүү. Кейси оордукту көтөрө баштаганда, Кейсинин мээсинде тизмектелген буйрутмалардын чынжырчасы пайда болот. Керинин башкы мээсинде ылдатуучу бөлүкчө жайгашып оордук көтөрөөрдө,
Ал булчуңдарга миңдеген белгилерди жөнөтүп башкарып турат. Чыңалган күч жогортодон ылдый түшүп, оордукту ылдамдык менен көтөрүү үчүн эңкейе берип, пружинадай серпилүү аракетин жасайт. Ал ыкчамдык менен мындай көтөрүп кетет. Татыктуу олимпиадалык көтөрүлүү. Күчтүү ылдамдыкты жана булчуңдардын эс тутумун бириктирип, болуп көрбөгөндөй күч-кубат алууга болот. Кубаттуулук менен жеңишке жетишүүнүн жолу. А эгер пауэрлифтердин күчүн алып, олимпиада балбанынын булчуңун эс тутумун кошуп жөнөкөй жоого салса эмне болот? Анда Денис Роджердин өзү болот. Анын бою 175 сантиметр, салмагы 76 кил жана ал 50 жашта. Муну менен ал эң мыкты балбандардын бири десек болот. Ал ийилбеген темирди ийип, сындыра да алат. Буроо ачкычы, телефон китепчеси, атүгүл темир кишендери. Күч, ылдамдык жана булчуң эс тутуму анын эң кооптуу кол балка сыноосунда бир бүтүнгө айланат. Мына мен азыр эмне кылган турам? Мен азыр мыкты бекем колго кармап, жыгаш тактай үстүнө коюлган сковородканы кошуп, күч менен уруп, сковородканы да тактайды да тешүүгө аракет кылам. Буга канча күч жумшалат? Муну билүү үчүн биз деформациялык темир жана башка буюмдарды ийип сындырууга ылайыкташкан Innstorm компаниясына кайрылабыз. Бул компания буюмдардын бекемдигин текшерүү техникасын жасайт. Эгер сиз темир ийип, бетон талкалап же дагы башка буюмду сындырууну кааласаңыз, алар сизге муну үчүн атайын техника аппараттарын жасап беришет. Изилдөөчүлөрдүн тобун буюмдарды сыноодо көз салып турган Innstorm компаниясынын адиси Лоренс Майно жетектейт. Мыкты кол менен урганын текшерүү үчүн алгачкы тик бийиктиктен атайын оордукту таштайт. Бул сыноонун татаалдыгы жылаңач кол менен мыкты кармап темирди теше чабуу. Чапканда мыкты ийретпей, темирди анан тактайды көзөө керек. Ар түрдүү оордуктарды, ылдамдыктарды колдонуу менен Innstorm тобу Денистин темир тешүүдөгү күчүн аныкташат. Фильмди которгон жана үн коштогон Токтосун Жакыпов. Графикалаган жана монтаждаган Токтосун Жакыпов.